Бүкүрдүн үйлөнү үлпөтү. Автор Жумабек Токтогазиев. Жайдын толукшаган кези. Дубал бооруна кадалган сааттын жебеси кечеги 5-ти көрсөтүп, мезгилдин өтүп жатканына арман кыла, жан далбастап чыкылдап жатты. 3 бөлмөлүү үйдүн ичи дагы өзүнчө ылайыкталып чакан. Бул үйдүн төркү бөлмөсүндө дасторкон жасалгаланып, төртөө олтурушат. Төртөөнүн ортосунда шараптар мелт-калт куюлган 4 чөйчөкчө. Калоолор эбак эле айтылып, шарап ичимдиги ичилип жатты. Экөө эркек, экөө аял. Төртөөнүн өмүр жашы 4 башка. Ошентсе да алар үйлөнүү үлпөтүн белгилеп олтурушту. Үйлөнүп жаткан үй ээси Бүкүр эр ортону 50дөн бир кыйла ашып калган эркек. Чал деп койсо деле болот. Чекесин кабат-кабат терең бырыштар басып, кекиртек териси биротоло шалбырап калган. Жайдын аптаптуу кечи болгондуктан ал өзүнчө жарашыктуу кийген көйнөгүнүн жеңин чыканагына өткөрө түрүнгөн. Колдору негедир узун келип, тизесинен бир кыйла ылдый ашып турат. Деген менен чалдын булчуң эттери чың тартып, али кайраттуу, демдүү да экени сезилет. Шаадулуу салааларынан барсайып чыккан күрөө тамырлары көкмөк болуп, тээ каруу булчуңдарына чейин тартылган. Рас, маңдай чачы эбак эле жытып калыптыр. Чекесине толгон тилке бырыштарына жарышып кеткен кайраттуу жана узун буурул муруту анын маанайы пас, чапжаак, ары иреңи сур тарткан токтоо мүнөзүнө жарашып тургансыйт. Төрөлүп эс тарткандан эле өз өмүрүнүн мындай жазмышына нааразы болуп, негедир өмүр улоо жаатында көптөгөн сыноолорго тез эле туушуга бергенден улам маңдай чаштары биротоло түшүп калганы байкалат. Бул жолу эң эле кичине мезгилинде каргаша басып, омуртка белинен мертинген сыяктанат. Мунусунун себебин берки үчөөнүн эч кимиси сурабады. Өзү даттанып сөз кылган жок. Бирок кээ арасында өзүн Бөкүрмүн деп эле арданбастан айтып олтурду. Бөкүр деген сөзгө бул жолу бала кезинен эле бышык кулак болуп калган кейиптенет. Мунусуна намыстанбады, арданбады. Бүкүрдүн жаңы баш кошкон жубайы менен эрди катын болуп жашап жатканына 3-чү гана түн болуптур. Ал эми Бүкүр болсо, берки 2 конокту тоюна келишкендерди өмүрүндө ушул бүгүнкү кечте биринчи ирет көрүп олтурат. Анын шаадулуу салаалары кол булчуңдарынан улам кара жумушсуз тура албаган дыйкан адам экени көрүнүп эле турат. Сөзүнө караганда байкуш Бүкүрдүн бул жерде тууган туюшканы таптаза жок болуп чыкты. Ушул чакан үйүнөн жылбай, чейрек кылым жашаптыр. Мындайча айтканда, гүлү додо болуп, ушул үйдө отурукташып эле калган экен. Болгону шамал кууган жел кайыктай Ташкентте 6 ай, Жаркентте 4 ай, Мискентте 1 жыл 5 ай, Манкентте 4 ай, Чымкентте 1 ай, Кокондо 2,5 ай, Караколдо 1 ай, 1 апта, Нарында бир аз жашаптыр. Баарысын кошкондо 3 жыл 9 айдан саал гана ашкан мөөнөт азып тозуп жүрүптүр. Өмүрүнүн болгон таржымал үзүндүсү ушул гана. Эмне үчүн ушул жерлерге барып, узакка жашай албай ушул үйүнө келе бергенин айткан да жок. Айткысы да келбеди. Албетте жашоонун айынан ушинтти да. Эгер айлап жашап калган кенттерине, шаарларына эмне себеп болуп барып жүргөнүн айтса, өзүнчө эле бир узун сабак болсо керек. Айлап жашаганын кыскартып айтып олтурса дагы, бир түндө аягына чыга алабы? Жашоо чындап толгоп кирсе Бүкүр эмес, 6 саны соолордагы жылдап ар түрдүү кенттерди аралап, безип тозуп кетер. Ар бир кентти котороор алдында ар дайым убайымга толо бырыш баскан чекесин алиги узун салаалары менен басып, энди канттим деген купуя суроосун өзүнө көп эле ирет берсе керек. Себеби сөз арасында ушу энди канттим же энди эмне кылайын дей эле берет экен. Азырда бактылуу өмүр сүрүүңөр үчүн алдыңыздагы чөйчөктү алып жибериңиз деп чалды кыстап калышса, энди эмне кылайын дейри менен эле көнүмүш болгон шаадулуу салаалары бырыштуу чекесине өзүнөн өзү эле кадала түшүп жатты. Бүкүрдүн катарында жаш келен олтурат. Ал Бүкүрдүн жубайы. Жогоруда айта кеткендей бүгүн түнөсү анын 3-чү түнү болот. Мынчага келип калдым дебесе дагы кебете кешпирине караганда 25 али жете элек. Аял кыз күнүндөгүдөй кылыктуу кыялың кармата коюп олтурат. Анысын байкап олтурган Бүкүр ан сайын элжирөөдө.
токтолбоптур. Чынын айтсам 21-ден 22-ге эми караган. Өңдүү да экен, сулуу. Бирок жылма сулуу окшойт. Бүкүр чаланын никелешкен экинчи күйөөсү. Алгачкы күйөөсү өзү теңдүү болуптур. Күйөөсү менен 731 күндү гана толук жашаптыр. Келиндин айтуусуна караганда ичкич болуп кетиптир. Үй жайын карабай, конок түнөй каңгып ишчү дейт. Анан ара чолодо эч күнөөсүз сулууну жүндөй сабоого өтөт. Байкуш келин таягынын уусуна чыдай албаптыр. Чынына келсек, бул жылма сулуу мурунку күйөөсүн ошол жолго түрткөндөрдүн негизги очогу өзү эле болгон окшойт. Анын балбылдап жанган көздөрү ойноктоп, эркек аттууну өзүнө чакырып турат. Азырда ак тоюн белгилеп жатып, бүкүр эрин жазгырып, тойдо олтурган 4-чү адам жаш жигитти кылгыра карап, ылайыгы келе калган учурда жан талаша ага көз ымдап жатты. Баса, бул жаш сулуу бүкүрдүн 5-чи аялы экен. 5өөнүн бирөөнү гана кыз алыптыр. Жолу аябай катуу бүкүрдөн болсо керек. Мурунку 2 аялы тең өз колунан каза таап, 3-сү бүкүрдү таштап, анан 4-сү да каза болуптур. 4-чү аялынын каза болгонуна 3 ай гана өтүптүр. Бүкүр 3 ай аза күтүп, эми жанында олтурган жылма сулууга баш кошуп олтурат. Үлпөттөгү 4өөнүн 3-сү алиги мен айтып кеткен жаш жигит. 4өөнүн эң эле жашы дагы ошол. Бүкүр менен алака алышып, тааныша олтурганы дагы ушул ак дасторкон үстүндө болду. Жаш жигит дегенде эле жаш, 20га эми караган. Аны жаш жигит эмес, эр жигит деп койсо да болчу да экен. Себеби сулуулар менен эрте эле эрин тийгизишип, өшкөндү аябай өздөштүрүп алган өңдөнөт. Кыскасы, аял затынын маңызын билип калса керек. Эр жигит өзүнүн катарындагы 40ка келип калган, бирок сулуулугунун терең изи кете элек аялды ээрчип келген. Аялдын болсо күйөөсү жок. Анын күйөөсү кандайча жок. Анысын эр жигит териштирген да эмес. Мүмкүн өлгөн, же ажырашкан, же болбосо күйөөсү аракка ооп кетип ажырым болгон деп ушул 3 ой менен болжолдогон. Мындайча алып караганда эр жигит жашы жагынан аялдын тоң уулу менен эле тең. Үлпөттүн алгачкы эле мезгилинде бүкүр бул эр жигит менен тиги тиш кагып калган сулуудан шек санап денеси сууй түшкөн. Бирок үчөөнүн сөзү бир чыкты да бүкүр таптаза ишенип калды. Себеби таанышуу саатында аял бүкүрдүн аялынын алысыраак эжеси, ал эми эр жигит болсо кайнысы болуп чыкты. Аялынын күйөөсү өлүп, эл журт кайнысыне башын зордоп байлатып салыптыр. Мунусун бүкүрдүн жубайы ырастап кетти. Эр жигит болсо өлгөн агасын эстеген болуп бир аз кайгырды. Анан ооба, ошондой болуп калды деп башын ийкелей угуза үшкүрүп да койду. Кантсе дагы бүкүрдөн берки үчөөсүнүн ооздору кыйшайып калган жок. Экөөсү жакшы калуулорун айтып, чөйчөктөр бошоп жатты. Үлпөтүндө бүкүр дагы тим калган жок. Ал дагы кезегин кыя салбай, энди не кылайынын айтып, жаштар менен тең ичип олтурду. Бир эле мезгилде чайды дагы кайнатып, демдеп келип жатты. Тамакты да өзү бышырды. Жаш аялы жылма сулуу үлпөт үстүнөн каршы жылган жок. Анысынын дагы негизи бар эле. Жаш сулуунун көздөгөнү да эр жигит болуп, тиш каккан сулуунун ортосунда тымызын ичара күнчүлүк күчөп, алоо болуп тутанып турду. Төрдө атайын кооздолгон жыгач алкакчага салынган, жазы талаалуу боз калпагын саал чекесине кыйшайта кийген аялдын сүрөтү илинип турат. Сыртынан караганда бул аялдын келбети сулуу эле экен. Сурмалуу кой көздөрү, арык чырай ак жуумал өңүнө төп эле келишкен. Сүрөткө атайлап ойлуу түшкөндөй. Төртөөнүн ортосунда бул сүрөт жөнүндө да учкай кеп болуп өттү. Бүкүр экөө көп эле жыл өмүр сүрүптүр. Болгону оорукчан экен. Асылган кесел аны акыры алып тыныптыр. Сүрөт бүкүр күйөөсүнө жана жайыл дасторкондо шатыра шатман отурушкан 3 чоочунга муңайым гана тиктеп тургансыды. Кыязы маркум бүкүр күйөөсүн кем сүйбөгөнү билинип турат. Ал эми берки үчөөнүн бир дагы сүрөтү бул үйдө сакталбаптыр. Маркум: мен сени таштап кете бердим. А сенин турмушуң эмне болуп баратат я? Денемди түбөлүк жашырган мүрзөмдүн боз топурагы али кургай элегеле го. Эгерде оорум түбүмө жетпегенде, экөөбүз эч нерседен капарсыз эле жашай берет элек. Карачы, сен эмне кылып жатасың? Эң жок дегенде арбагымды сыйлап,
1 жылча мен үчүн аза күтүп койсоң эмне? Тигинде ак тоюбузга кийген көйнөгүмдүн жыты али да кете элек. Ишенбесең, мен үчүн мени бир ирет эстеп, боз топурактын астында жаткан маркумуңдун көйнөгүн колуңа алып, жакамдан бир эле жолу жыттап койчу. Көйнөгүмдөн али жытымдагы арылай элегин түшүнөсүң. Көйнөгүмдү болсо азыркы аялың сен жокто эчең курдай өзүнө өлчөп көрдү. Мүмкүн түшүнүп турам. Сен да карып баратасың. Кир когуңду жууп, тамагыңды даярдап бере турган бирөө керек. Ошонуңду гана ойлоп, сага боорум оруп, сени кечирип жатам. Бирок аял алганыңа 3 күн болду. 3 күндөн бери ал мени менен аралашып жашап атат. Акырында бул аялың сага опа бербейт. 3 күндөн бери сен ишиңе кеткенде эмне кылды? Эч нерсе. Нанды өзүң сатып келесиң. Сууңду өзүң ташыйсың. Жарым жан экениңе карабай, тамагыңды да өзүң жасап жатасың. Эмне? Сен анын сулуулугуна, жаштыгына кызыктыңбы? Бирок анын сага боору орубайт. Анын ою да, максаты да бөлөк. Сени ага салыштырганда аябай эле картаңсың. Алганың 3 күндөн бери үйдү бир да жолу шыпырып, эмеректериңди сүртүп койгонго жарабады. Сага жакшылык алып келбейт бул аялың. Жок дегенде, сен ишиңден чарчап келгенде бир чөгүн чай кайнатып тосуп алса эмне? Анда мен сүйүнбөйт белем. 3 күн катары менен анын жүрүш турушуна көз ирмебей назарымды салып олтурам. Кече сен ишиңе кеткенде мени алып жерге ыргытты. Кечке көмкөрөмдөн жаттым. Үстүмөн эчең курдай ары бери аттап өттү. Анан сен келер тушта ордума кайта илип койду. Ал мени менен эми ошентип күндө ойнойбу деп корком. Сүрөткө айланып, тынч турган мени ушинткен неме сени дагы калчап коебу деп жүрөгүм зилдеп жатат коргорум. Мен жака басып келатса эле жүрөк заада боло берчү болдум. Дагы алып ыргытып, үстүмдөн ары бери аттайбы? Мени ордума илери менен анын бетин тытып алгым келди. Мурункудай эле болсом, аны үйгө бир дагы саат тургузбай кууп чыгат элем. Заарымды чачып тешеттик дедим. Анымды байкаган жок. Аргасыз, араң эле турам. Ушинтип олтурганыңар дагы мага жакпай жатат. Ар кошкондон бир кошкон. 3 бөлөк адам. Мени сыйлап, эптеп 1 жылча чыдасаң болот эле. Ансыз дагы үй тиргилигиңди өзүң эле жасап жатпайсыңбы? Көйнөгүңдү дагы кир чалып калыптыр. Чечип жууп берейин деген ой мээсине кирген да жок. Бул той жөрөлгөсүнүн алгачкы саатында Бүкүр тигил экөөнөн бир аз чыйрылып, шек санаганын таптаза унутуп койду. Анын бүтүндөй дити жаңы алган аялында. Жылмас улуу болсо тиги аялдан жигитти талаша ойноктогон көздөрү менен тымызын акмалоодо. Жигит анын так ушундай экенин босогону аттары менен өзүнө жасаган жылуу мамилесинен улам байкаган. Анын дагы аргасы түгөнүп олтурду. Себеби бул тойго өзүн ээрчитип келген мүчө башы тырсыйган сулуу аял кайтарып олтурбайбы? Ал эми аял менен тиги жаш сулуу кайсы бир жылдары чогуу иштешкен. Жашы улуу болсо да жаны курбу болуп, экөөнүн мүнөзү, мамилеси, мүдөөсү эки эле ооз сөз менен чечилип калган. Аялдын 40-жазы шатыра шатман кирип келгени менен сыр аяктын сыры кетсе да сыны бузулбайт дегендей, тиш кагып калган аял өзүн тиги жигит менен теңдей тутуп олтурду. Көчөгө көңүл ачканы чыкканда да жасанып түзөнүп дегендей, ал аял чоочун жигиттердин көзүнө сөзсүз илинбей койчу эмес. Мунусун ал сезчү, жана өзүн өзү баалай билчү. Ырас, жигиттерди өзүнө бат эле тартып алчудай кандайдыр бир балбылдаган жылдыздуу кудурети бар сыяктуу сезилчү. Шыңгасынан келген мүчөсү өзүнө жарашыктуу да эле. Ошенткен менен өзүнө жаккан жигит парасатына кокус жолугуп, жылдыздары келише түшсө, аны тике карабай, өтө башкача ыйбаа менен назарын салып, жигиттин жүрөгүн элжиретип жибере турган назиктиги менен арбап койчу. Бул тиш кагып калган сулуу аялдын жигиттерге жасаган тактикасы мына ушундай эле. Сулуу жөнүндө дагы баса эскерте айтып кетчү нерсе, жигиттерге жасаган мамилеси жасалма эмес. Анда тубаса жагымдуу мүнөз бар болчу. Аял туң уулун 19 жашында көз жарыптыр. Азыр 2 кыз 3 уулу бар экен. Жогоруда айтып кеткендей, жигит анын туң уулу менен эле тең.
Эр жигит аялдын бүгүнкү жашына келгенде сулуу 60 ооп калган салабаттуу кемпирге айланат. Ооба, эр жигит 19-дан 20-га кадам таштады. Сыртынан караганда мээси али быша элек, былкылдак. Толук жетилбегендей сезилет. Мунун жашындагы жигиттердин турмушка болгон көз карашы наристе эле бойдон деп эсептесе деле болот. Бирок андай наристелик, маңыроо сезим мындан издесең да таппайсың. Сымаптай колго турбас болуп өскөн неме кайдан кантип, кандай тарбия алганы адамды кызыктырбай койбойт. Төртөөнүн үйлөнүү тойду үлпөттө олтурушканына мына 6 сааттан ашып баратат. Ушул аралыктын ичинде мастыкка алдырып, эр жигиттин оозунан бир дагы орунсуз сөз ыргып кеткен жок. Болгону жакынкы 10 жылдыктын ичинде үйлөнө койбостугун айтты. Мунусун дагы мен деп кеп кылган жок. Качан үйлөнөсүң? Деген эки сулуунун суроосуна жигиттин ойлонбостон шар эле берген жообу ушул болду. Мындай капилет суроону жигитке кызыгышкан сулуулар бүкүр чай демдеп келгенче чын тамаша аралаш берүүгө үлгүрүшкөн эле. Ушул үлпөттө да эр жигитке оңдой берди иш болду. Алгач салкын абага эс алганы жигитти ээрчитип келген аял сыртка чыкты. Ушул учурдан гана пайдаланып калууга мүмкүнчүлүктү таап, жаш келин чайдын кайнап калганын айтып, бүкүрдү демдеп келүүгө оозгу бөлмөгө жумшап жиберди. Эми дасторкон үстүндө бөлмөдө экөө ийин калышты. Жаш келинчек өтө тездик менен 2 чөйчөккө шараптан мелт калп куюп жигитке бирин карматып, өзү экинчисин алды. Келин аны кылгыра карады. Соңунан чөйчөктөр ден соолуктары үчүн кагыштырылды. Анан шарабы шимилген идиштер өз ордуна мурунку калыбында коюлду. Оозгу бөлмөдө аял колун чайкай баштады. Бүкүр ага ызаат көргөзүп, колуна суу куюп жаткан шоокумду экөө тең укту. Ушул ирмемден пайдаланышкан келинчек менен эр жигит бири-бирине ыктай макташа түшүп, эрин тийгизгенге үлгүрүштү. Эртеңки күндө экөөсү кайсы жерден, кайсы мезгилде жолугушууга болоорун убадалашып, шартташып да коюшту. Аял бүкүрдүн кызматына ыраазылыгын билдирип, экөөнүн үстүнө өтө шашыла кызганыч менен кирди. Бирок тажрыйбасы мол сулуу эч нерсени байкай албады. Мынтип бүкүрдүн тигилүүкөнү эйин таштап, чай демдегени чыгып кетерин билгенде, карт аял сыртка чыкмакта эмес болчу. Анын өңүндө мына ушундай аттиң деген гана катуу өкүнүч турду. Бирок бул аялдын кызганычтуу өкүнүчүн тигил экөө тең байкаган жок. Бүкүрдүн көңүлүндө кымындай да кир жок эле. Ал жаңы таанышкандар үчүн жакшылап демделген чайын делбе таптана кыңылдап обон сала алып кирди. Аял болсо аны астыртадан бир карап алды да, "Шоордуу бүкүр" деп тымызын гана аны аяй үшкүрүп койду. Төртөө тең күндүн кандай батып, түн караңгылыгы алар олтурган үйдү да кандай чулгап калганын байкашкан жок. Бул учурда саат 12ге карап калган болчу. Акыркы тилектер да жубайлардын дарегине айтылып, чөйчөктөр бошотулду. Эр жигит менен аял үйүнө кетүүгө камурушту. Бүкүр ал экөөнө кеч болуп калганын айтып, үйдө эле түнөп кетүүсүн өтүндү. Экөө сыпалык кылып болуңкурашпады. Жаш келин чебелектеп жатып, экөөнү араң дегенде көндүрдү. Анын үстүнө өзү үчүн эмес, жигит үчүн экенин сезди аял. Конок каадасы да болду. Шам өчүрүлдү. Үй бүкүрдүкү. Сиздер Жумабек Токтогазиевдин "Бүкүрдүн үйлөнүү үлпөтү" деген аңгемесин уктуңуздар. Окуган Мунар Алимжан кызы.